Пайгамбарыбызга Аллахтын саламы жана салаваттары болсун. Аллахым, рухумду салават менен жашата көр. Илимиме илим кош. Аны менен күбөлүгүмдү бекем, жүрөгүмдү нурдуу кыл. Байкуш эне өз жанынан жаралган баласын көз алдында курмандыкка чалаарына кандай чыдаар экен? Эми атасы кантип өз уулунун мойнуна бычак тартып, баласын колу менен курман кылып, жаны үзүлүп жатканын кантип карап турат? Эй, Курайштын башчысы, менде бул абалдан чыкчу ой бар. Айтчы батыраак. Жүр, дин башчыларына баралы. Ошолор маселени чечип берсин. Балким жебеге төөлөрдү кошорбуз. Эй Каабанын Раббиси. Эй Каабанын Раббиси. Эй харам үйүнүн ээси. Мени бул азаптан куткара көр. Эй Каабанын Раббиси. Эне жүрөгүн ырайым кыл. Эне жүрөгүн бала жоготуу азабынан сакта. Мен атасынын колунан курмандыкка чалынаар баланын энесимин. Мага ырайым кыла көр, харам үйүнүн ээси. Бул чучуклак деген неме Абдуллага туш келди деп жатышат. Оң колундагы жебеде Абдулланын ысмы жазылып туруптур. Абдулмутталип уулу Абдулланы курмандыкка чалууга эмне дейт болду экен? Энеси байкуш кантет? Абдулмуталип чучуклак тартылган жерге Абдуллахты ээрчитип, ага кошо төөлөрдү алып келди. Ошентип төөнүн саны 100ге жеткенде чучуклактан төө чыгат да Абдуллах курмандыктан кутулат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Мен эки курмандыктын уулумун. Тагырагы Исмаил жана атам Абдуллахтын" деп айткан. Мына бул жебеде төөлөрүм чыкты. Алар курмандыкка чалынат. Аллах сени сактады, уулум Абдулла. Эми Абдулланы кимге үйлөйсүң? О, Курайштын башчысы. Абдулланы Вахбдын кызы Аминага үйлөймүн. Бул үйлөнүү кубанычты толуктасын. Айтчы данышманым, эмнеге Хашимдин уулу Абдулмуталиптин уулдары көбөйдү? Анткени эр азамат курмандыкка чалынбай, тукуму андан ары уланды. Ошону менен Абдуллахтын үйү харам да кеңейди. Ошентип Меккенин аянты кеңейип, тез арада Йеменге чейин жетип барды. Мен Абраха, Хабашстандын падышасы. Менин жеримдеги бардык нерсеге өзүм ээлик кыламын. Бирок Арият падыша дебе. Мен турганда эч ким падыша боло албайт. Эй, улуу падышам, Арияттын башчылыгы Йемендин ээлик астында боло эсептелет. Сенин жериң, менин жерим деген маселеге чек коюш керек. Менде жакшы пикир бар, падышам. Айт, вазирим. Аскерлерди согуштургандын ордуна бул жолу сен жана ал гана күрөшкүлө.
Жакшы пикир экен. Мен аларды талкалап жок кылам. فلنتقاتل أنا وأرياط. Ey kulum, أمر مولاي. егер Ариат мени жеңип баратса, анын артынан найза сай өлтүргүн. فاحمل عليه واقتله. Айтканыңыздай болот, падышам. أشرف الناس. Ошентип Абрахага жардам берилип, Атвада Ариатты өлтүрдү. Ариаттын аскерлери Абраханын колуна өтүп, жалпы элди Абраха башкарып, Йеменге ээлик кылып жетектеп калды. Ey вазир, Арабтарда харам деген Аллахтын үйү бар эмиш. Ооба падышам, мен Абраха Хабашилерден Нажаши падышачылыгынын орун басармын. Байтул Харам эмнеге биздики болбосу керек? Бирок арабтардын жүрөгү Байтул Харамга катуу байланган. Ал жер биздики болушу керек. Ошондо соода ишинин баарын колго алабыз. Бир учурларда ал жерди Перс падышачылыгы да алган эмес, падышам. Аракетчил окуучусуң. Хала, сага эмне болду? Тынчсыздангандай көрүнүп жатасың. Абдулла кечигип жатат. Амина куш бойлуу. Уулумдун жолунан, Аминанын чочуп калуусунан абдан кабатырланып жатам. Коркпо. Алыска сапарга чыкканда кечигип калуусуна көнбөдүк беле. Амина болсо Курайш уруусунун эң насилдүү үй бүлөсүнүн кызы. Чындыгында пайгамбарыбыз мактоого татыктуу, эң пакиза инсан болчу. Мындай адамды дүйнөгө алып келе турган эне да албетте эң татыктуу, ар-намустуу болчу. Аллах улук. Аллах улук. Улуу пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын бул дүйнөгө келүүсү кандай болду? Күндөрдүн биринде Йемендин падышасы Насырдын уулу Рабия түш көрдү.
Ey asker! Ey asker! Asker! Emne oldu? Sizde uğup jatan padişam. Çurka batırak, sıyqırчы түш жорган кишини чакыр. Бол batırak, çurka! Atkарылат padişam. Emneni түш көрдүк padişam. Sağa işenişim üçün sen emne түш көргөндүгүңдү айтчы. Bir аккуу көрдүм. Караңгы түндөн чыккан. Кош канатын кагып, bir тарапка учкан. Ал жердин ээси Тихамай эли. Ушул жерге жетип келди. Тумшукту туштап мөмөсүн жеди. Бир да жаңылышпадың. Айтчы, мунун мааниси кандай? Түшүмдү жооруп бер. Бул түштү Хабаш падышачылыгы алсырап Йемен кулайт деп чечмеледи. Кийинчерээк Хабаштардан Язан аттуу киши чыгат. Йеменди кулатканда дал өзү болот. Менин мүлкүм эмне болот? Жок. Bir акылдуу пайгамбар чыгып, ал баарын жок кылат. Акылдуу пайгамбар ал кимдин урпагынан чыгат? Ал Надырдын уулу Малик, Маликтин уулу Фахыр, Фахырдын уулу Галиптен чыгат. Анын мүлкү канчага чейин уланат? Анын жана коомунун ээлиги акыр заманга чейин уланат. Аминанын баскан турганы баары таң калыштуу. Эмнеге андай деп жатасың, халайым? Курсагынан бир нур көрүнүп, бул нур бүт дүйнөнү нурга бөлөдү дейт. Эсиңдеби? Навфалдын кызы Рукайя уулуң Абдулланын эки көзүнүн ортосунан нур көргөн эле. Ооба, ал Абдулла менен баш кошкусу келчү. Бирок уулум Аминага үйлөндү. Бул нур да Аминага өттү. Abdullah öldü. Abdülmuttalip'tin oğlu Abdullah öldü. Abdullah öldü. Abdullah öldü. Abdülmuttalip'tin oğlu öldü. Ey Kurayşeli. Abdullah öldü. Abdülmuttalip'tin oğlu öldü.